Жалал Абад шаарындагы Нуркелди курулуштун Алинур соода борборунун биринчи кабатынан сатыла турган 57 квадрат имарат бар экен. Бизнеске соодага өтө сонун. Азыр кирип ошону көрсөтүп коелу. 1 квадратыны $1800 деп сатууга койду. Алинур соода борбору билесиздер, бул Нуркелди курулуштун Алинур турак жай комплексинин астыңкы 3 кабаты. Бул эми Жалал Абад шаарындагы Түмөнбай Байзаков көчөсүндө жайгашкан. Бул жагы ылдый тараптан, Азия жактан жогору көтөрүлүп чыгып келет. Алинур турак жай комплекси жалпы 12 кабатпы ушундай да. Бул заманбап курулуп бүттү. Бул жакта болсо Алинур 2 турак жай комплекси курулуп жатат. Бул жерде өтө жашоочулар көп жашайт. Анан эми соода борбор кылып койгон үчүн баягы кирди чыкты кардарлар көп да. Соода борбордун алды жагындагы мына унаа токтомосун, могул жердеги фасадтарды, кооздуктарды аябай сонун кылып жасап койгон. Жүрүңүздөр, биз азыр кирип көрсөтөлү. Мына негизги чоң эшиктен соода борборго киргенде мына бул жерге терминалдар коюлуптур. Анан бул жактын ремонттору жаркырап, жап-жарык болгон. Соода борбордун эми 2-нчи кабатында Нуркелди курулуштун кеңсеси жайгашкан. Бул жакта болсо барбершоп бар экен. Анан мына жак уже ремонт болуптур, бул жак уже сатылган. Сатыла турган имарат оң жакта төрдө. Мына эшик ачылып турат. 4-нчү номердеги бутик экен да. Келиңиздер, бисмилла, кирдик. Ушул 57 квадрат чыгат. Көрдүңүздөрбү? 57 квадрат плюс минус. Документтерини бир катар тактап өткөрүп аласыздар буюрса. Жайгашканы башкалардыкынан салыштырмалуу аябай жакшы экен, анткени 2 эшиги бар экен да. Артынан дагы кирип чыкканга бул жакта атайын эшик коюп коюптур. Себеби наркы Алинур 2 турак жай комплекси бүтсө, аркада короодо машиналар коюлат, балдар ойноочу аянтчалары болот. Ал жактан дагы баягы соодага ушул жердин жашоочулары кирип чыга беришет да. Ошол жагынан аябай ыңгайлуу болот. Бул жагы эми мына эшиктен киргенде бул жагы ушу туурасы бир 5 метр чыгат негизи. Ал эми жалпы узундугу бир 8 метрдин тегерегинде. Ичинен мына бүт дубалы шыбалган. Отопление трубалары чыгарылган. Бул жакка экөө чыгыптыр. Мына жакка экөө чыккан. Тиги жакта таза суунун трубасы чыгыптыр. Бул жакта да мына 2 труба отопление радиатору үчүн чыгарылган да. Мыналар бүт бардыгы ушу вентиляция, дымоходда. Бүт шахталар тартылган. Электр тогу берилген. Ана мынал жери да аябай жакшы, полдон потолокко чейин панорамалык терезе коюлган, көрүп турасыздар. Бул жерде эми салон кылып иштетсе болот, дүкөн кылып иштетсе болот, офис кылып иштетсе болот. Өтө сонун болот буюрса, иншалла. Анан астына мына көрүп турасыздар, стяжка куюп койгон. Ушуну 1 квадратыны $1800 сатууга коюп жатат. Келиңиздер, мен калькуляторго салып эсептеп берейин. Демек бул жерде 57 квадрат болсо, көбөйтөбүз $1800, $102.600 болуп атат. Примерно бир $100.000 тегерегинде ушул имаратты берет да. Сүйлөшүп келишип аласыздар. Бул жакта эшик ачык экен. Бул жагындагы сиздерге көрсөтүп коелу. Негизи аябай жакшы да туугандар, мына. Караңыздар. Бул жакка чыкканда мына Алинур турак жай комплексинин артындагы короосу, унаа токтомосу бул жер. Бул жерде мына 2-нчи кабатка чыккан баягы пожарный лестница. Мына үйдүн сырткы фасадындагы аябай кооз жакшы жасаган. Бул жакта болсо мына шлагбаум бар. Машиналар ушул жактан кирип чыга беришет негизичи. Соодага өтө сонун. Анан бул жерде иштете турган болсоңуздар, машинаңыздарды бияктан алып кирип эле короого коюп туруп, бул 2-нчи эшик менен кирип чыга берсеңиздер болот да. Өтө сонун туугандар. Азыр бул жерде биз келсек уже биздин артыбыздан биздин келгенибизди угуп бирөөлөр келип сурап атыптыр. Имараттычы. Эми жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр, эртерээк аракетиңиздерди кылыңыздар. Жалал Абад шаары, Түмөнбай Байзаков көчөсү, ушул Нуркелди курулуш, көрүп турасыздар. 1-нчи кабатыда Алинур соода борбору. Эртерээк аракет кылып ала бериңиздер эми. Мен жыйынтыктайын. Номуруну жазып койдук, ошол номурларга чалыңыздар. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.